لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Албетте, жерден чаң көтөрүлсө да Алла Тааланын өкүм буйругу менен гана көтөрүлгөн сыңары канча жылдан бери үмүт тилек кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашап өткөн мекенин, анын баскан издери түшкөн жерди биз да басат экенбизби деген ой тилектин мына мынтип ишке ашуусу да Алла Тааланын каалоосу менен гана болуп жатат. Демек бизге, тагыраак айтканда, мекенибиз Кыргызстандан келгендерге ушундай мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн жаратуучу Аллах Таалага чексиз шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Biz Ысык көлдөн келдик. Жолдошум Абышкам экөөбүз келгенбиз. Көп жылдан бери ниет кылып жүргөнбүз, ушу ажылыкка барып, Алланын астында кечирим сурап, ушу Алланын ыраазылыгын таап келели деп ниет кылып жүргөнбүз. Ошол менен келип калдык. Азыр болсо Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын мечитине келип зыярат кылып атабыз. Качандыр бир мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү нурлуу шаар деп атаган Мадина шаарындагы кыргызстандык зыяратчылар эки рекеттүү намазды бир жолу окусаң 1000 жолу намаз окугандай сооп берилүүчү пайгамбарыбыздын мечитинде 5 убакыт намазын окушууда. Бул мечитте намаз окугандагы жылуу сезим, кубанычты, сыймыктанууну сөз менен түшүндүрүп жеткирүү мүмкүн эмес. Мечитке жаңы эле кадам таштап киргенде жагымдуу бир жыт келип, эшикте 40 градустан ашык күн ысык болгонуна карабастан ичи дайыма муздатылып турат. Муздак шамал момундай болгон устундардын түбүнөн чыгып турат экен. Устундар бири-бирине анча алыс эмес жайланышып, баары мрамор таштарынан жасалган. Жер шарынын ар тарабынан келген түсү, улуту, кийген кийими ар башка болгон түрдүү мусулмандардын бир жакты Каабатулланы карап намаз окугандарын көрөсүң. Элдин көптүгүнөн мечитке батпай сыртында намаз окугандар да толтура. Аялдар болсо дээрлик көпчүлүгү намаздарын мечиттин сыртындагы аянчада окушат. Мечиттин айланасындагы жерлерге толук мрамор таштары төшөлүптүр. Күндүн ыстыгынан улам таштын муздактыгы сезилбейт. Тескерисинче сажда кылсаң ысык болгондуктан чекең жылый түшөт. Тазалыгын айтпай эле коеюн. Кечиккендер жайнамаз салбай эле намаз окушканын көрөсүң. Мрамордун үстүн дайыма момундай болгон машиналар намаз бүтүп бир аз бошоп калары менен эле дароо тазалап турушат. Сыртындагы устундарда күндүзү жазылып, кечиндеси болсо кайрадан жыйналып туруучу, орусча айтканда зонтик сыяктуу чатырлар жайгашыптыр. Мындан сырткары дайыма муздак шамалды үйлөп туруучу шамалдаткычтар да бар. Үйлөнгөн шамал ушунчалык бир муздак болгондуктан ысык абага чыкканда тимеле суу чачып жаткандай көрүнөт. Жагымдуу жыт берген мис да кошуп турат окшойт. Кыргызстандыктар бул мечитте ибадаттарын аткаруу менен бирге ошол эле жерге жакын жайгашкан сахабалардын сөөктөрү коюлган мүрзөлөрдү да зыярат кылышууда. Мындан сырткары Мадина шаарынын түштүк жагында жайгашкан Куба мечитине да бардык. Бул мечитте илгери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жакын досу Абу Бакр, андан Алла ыраазы болсун, Меккадан Мадинага хижрат кылып көчүп келген учурда 2 жумадай убакытка конуп калышкан. Пайгамбарыбыздын бир хадисинин маанисинде кимде-ким бул Куба мечитинде намаз окуса, бир умрага тең сооп алат деп айтылган. Биз кыргызстандыктар да 2 рекеттүү намаз окуп дуба кылдык. Андан кийин муфтияттын уюштуруу тобу жалдаган автобуска түштүк да курма өсүүчү баккада жетип келдик. Бул жерде курма сатуучу дүкөнгө да кирип көрдүк. Биз азыр курма сатуучу дүкөндөбүз. Бул дүкөн бөлөк жердегилерге салыштырмалуу курманы бир аз арзан сатышат экен. Бул жерден Кыргызстандан келген зыяратчылардын дээрлик бардыгы бул жерден курма алышты. Кудай буюрса Кыргызстанга барганда сиздер да ошол курмадан ооз тийесиздер. Бул дүкөндө курманын ар кандай түрлөрү бар экен. Ичинен эң баалуусу кайсыл экендигин бизге ажы башчылар айтып беришти. Эң биринчиден ушул Сауд Арабиясынан, Кыргызстандык ажылардан, Кыргызстанда калган мекендештерибизге жакшы ысык салам. Аллах Таала ар бирибиздин ажылыгыбызды кабыл кылып, сиздерге дагы ажылыкты кылышка Аллах Таала өзү бир мүмкүнчүлүк берген болсун. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын ажыларын алып келип, ушундай курма базарына алып келип, бүгүн зыярат күнүбүз. Мына ушул зыярат күнүдө Куба мечитине барып, Ухуд тоолоруна барып, Кыблатейн жана ушул бүгүнкү күндө азыр мына ушул курма базарына кирип отурабыз.
Бул жакта пайгамбар алейхиссаламдын эң бир жакшы көргөн курмалары бар. Мекке шаарынан Кыргызстанга алып кете турган бир гана эки белегибиз бар. Биринчи белегибиз бул Замзам суусу, экинчиси ушул пайгамбарыбыздын эң жакшы көргөн ажва деген курмасы. Пайгамбар алейхиссалам бул ушул ажва жөнүндө өзүнүн мубарак хадистеринде мынтип айткан: кайсы бир инсан бир күндө 7 ажваны жей турган болсо, 7 дана ажваны жей турган болсо, мына ошол адамга эч качан көз тийбейт дагы, ошол адам уудан өлбөйт деп пайгамбарыбыздын айткан убадасы бар. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө пайгамбарыбыз ушул Рамазан айларында ушул ажвалар менен оозун ачып, ушул курма менен ооз ачып, бул дагы бир пайгамбарыбыздын сүйгөн берекелүү курмалар болуп эсептелинет. Ошол себептен ушул жакка келгенде максатыбыз пайгамбарыбыздын баскан турганын көрүп, пайгамбарыбыздын кылган иш аракеттерин, кандай иш аракеттерди аткарган, мына ошол нерселердин бардыгын кылганга биз аракеттенип атабыз. Ажыдан келди деп сүйүнүп тосуп алуучуларга ооз тийгизебиз деп зыяратчылардын баарысы курмалардан алышты. Базарлыгыбыз бүткөн соң келген эле автобуска кайрадан түштүк да эки кыблалуу Кыблатайын деп аталган мечитке келдик. Бул мечиттин ички көрүнүшү мындай экен. Бул мечитке кирген кыргызстандыктардын баары намаз окудук. Азыр кыбла сиздер көрүп турган адамдар намаз окуп жаткан жак болсо, качандыр бир мезгилде өзүңүздөр көрүп турган азыркынын тескери жагы, кире берүүчү эшик жагы болчу экен. Кудай Тааланын буйругу менен эки кыблалуу мечитке келдик. Эки кыблалуу мечит деген себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мурда мечит аксаны карап намаз окуган. Ошол намаз окуп жүргөндө жөөттөрдүн арасында ушундай сөз болгон: биздин да кыбланы карап намаз окуп деген сөз болгон үчүн ошол намаз учурунда Алла Таала аят түшүргөн. Фавалли вашкага шатрал масжидал харам. Садакаллаху лазим. Намаз учурунда жүзүңдү кыблага бур деген аят түшөр менен пайгамбарыбыз орусча айтканда 180% артка бурулуп туруп, кыбланы карап туруп намаз кыблага карап намаз окуп баштаган. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин бардык мусулмандардын кыбласы Харам Беште Кабатуллага карап намаз окуйбуз. Алла Таала бардык мусулмандардын ажыларын, умураларын, зыяраттарын кабыл кылган болсун. Андан ары барыбыз бизди ташып жүргөн автобуска түштүк да бир эле жерде бири-бирине жакын жайгашкан 7 мечитти көрүп кайттык. Убакыт кыска болгондуктан ажы башчылар бул жерге түшүүнүн анча деле зарылчылыгы жок дегендиктен автобустан түшпөй эле айнектеринен алыстан көрүп кайта бердик. Сапарыбыз андан ары дагы уланып, ислам тарыхында өзгөчө орду бар Ухуд тоосуна бардык. Чынын айтсам, ал жакта камера менен тартканга уруксат болуш керек дегендиктен бизде андай уруксат кагаз жок болуп, жакшы тарта албай калдык. Ал жерде алжы башчылар зыяратчыларга ислам тарыхындагы окуялар тууралуу баяндарды айтып беришти. Муфтияттын ажылыкты уюштуруу штабынын мүчөсү, Ысык Көл областынын казысы бизге төмөнгүчө сүйлөп берди. Мына ушул жерде пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабалары менен ушул 700 мусулман, Кудайга иман келтирген мусулман сахабалары менен динге каршы келген, динге каршы чыккан мушриктер менен алардын саны 3000 киши болгон. Мына ошол 700 киши менен 3000 кишини салгашында ушул жерде биздин ислам динибизге өтө таасирлүү, өтө зор салымын кошуп келаткан сахабалар ушул жерде ислам үчүн, дин үчүн, иман үчүн шейит кетишкен. Ошон үчүнөн жогоруда айтылгандай эң улуу сахабалардын бири болгон ушу пайгамбардын тууганы Хамза радиаллаху анху ушул жерден шейит болуп, ошонун биргеликте дагы исламга Куран ошо 70 сахабанын ичинде исламды мындай жеткизүүдөгү Куранды дагы пайгамбарыбыздан түз жаттап алган сахабалар дагы ушул согушта курман болушкан. Анан ошо сахабалардын сөөктөрү, жаназалары, денеси жуулбастан, кепинделбестен мына ушул жерге коюлган. Ошентип берекелүү Мадина шаарындагы зыяраттарыбыз ийгиликтүү жыйынтык алууда. Кудай буйруса, мындан кийинки кабарларыбызды жер шарындагы эң кадырбартуу Мекка шаарынан берип турабыз. Чолпонбай Тургунбай уулу, Асан Саипов, Мадина шаары, Сауд Арабиясы.